Саламатсыңарбы менин окуучуларым? Бүгүнкү сабак кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабакты ар дайым кытай жылмаюу менен жагымдуу маанай түзүп алабыз. Балдар, маанайыңар ар дайым күн нурундай ачык болсун. Үчүнчү чейректе өтүлгөн темаларды кайталоо менен аларды эстеп, текстти изилдөө аркылуу сүйлөм жана сүйлөм мүчөлөрүнө ажырата билсеңер, текстти талдоо менен ой жүгүртүү, сүйлөө, жазуу билгичтиктериңер өнүксө, адамгерчиликке, эмгекти баалоого, сыйлоого, эмгекчил болууга тарбиялансаңар, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Бүгүнкү күндүн темасы кайталоо сабагы. Балдар, биз 3-чү чейректи унутуп калбоо үчүн мен силерге тест беремин. Тесттин биринчи суроосу: заттын атын билдирген сөздөр кайсылар? Ата-тооч, сына-тооч, зата-тооч. Бул үчөөнүн бирөөсү туура экенин силер белгилеп жазышыңар керек. Экинчи суроо: кыймыл аракетти кайсы сөз түркүмү билдирет? Зата-тооч, этиш, сына-тооч. Сана-тооч заттын эмнесин билдирет? Үчүнчү суроо: түсүн, жытын, эсебин, кыймыл аракетин. Төртүнчү суроо: канча жөндөмү бар? 6, 2, 4. Этиштин канча жагы бар? 1, 2, 3. Балдар, бул тестти силер белгилеп, мага туура так көрсөтөсүңөр деген ойдомун. Анда эмесе китептен акыра менен коделек деген текстти окуйбуз. Алыскы Африка деген жерде кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир коделек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңыркап минтип сурады: Акыра, сага мынчалык коркуйган узун мойундун эмне кереги бар? Акырага коделектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе жүр, артымдан ээрчи, деди ал кыжырданып. Коделек акыраны ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак турат, деди ал коделектин шилекейин агызып. Аны көргөн коделектин оттогусу келди. Балдар, бул тексттин биринчи бөлүмүн. Ушул бөлүм менен биз иштейбиз бүгүнкү сабакта. Биринчи көнүгүү: тексттеги окуяны, каармандарды окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергиле. Кана ушул сүрөттөлүш менен айтып, жазып көрсөтөбүз. Ал эми экинчи көнүгүүдө тексттен эң кыска жана эң узун сүйлөмдү туура жана таза көчүрүп жазгыла. Балдар, сөзсүз түрдө дептерге жазабыз. Үчүнчү көнүгүү: жаңылмашты жатка айткыла. Кыймыл аракеттер канчанчы жагы тарабынан аткарылды? Төөнү сен комдойсуңбу, же мен комдоймунбу? Билбей өңдү комдогонду, шылдың болбоймунбу? Бул жаңылмашты жаттап алып, тез айтканга көнүккүлө. Анда эмесе төртүнчү көнүгүү: жомокту ролдоштуруп аткаргыла. Балдар, силер үйдө болгондугуңарга байланыштуу. Силердин мүмкүнчүлүгүңөр болсо, агаңар же эжеңер менен ролдоштуруп аткарып койгула. Андан кийин мен жираф деген ырды окуп берейин. Кыргызча аты акыра, эске түйүп алгыла. Мойну узун, иче албайт, суу койсоңор алдына. Биздеги уй кой сыяктуу, бул дагы ача туяктуу. Африка жеринен алган жираф туракты. Анда эмесе мен сабакты жыйынтыктап, балдар, силерге тапшырма берейин. Биринчи тапшырма: 5-чи көнүгүү. Экинчи тапшырма: текстти окуп, үнсүз табыштардын астын сызгыла. 9 болгон жылдыздын, туйгуну болгон кыргыздын, 7 болгон жылдыздын, жетиги болгон кыргыздын. Ушуларды жазабыз дагы үнсүз табыштардын астын сызабыз. Анда эмесе мен силер менен коштошуп, саламатта болгула деймин. Мен силерди жакшы көрөм, балдар.